Саламатсыздарбы. Бүгін біз сабағымызда URL шилтеме ссылка бойынша иштейбиз. Андыктан биз Breakfast программабызды ачабыз. Биз мурунку сабакта биз форм бөлүмүн толтурганбыз. Андыктан азыр биздин папкабыз практикада. Практиканын ичине биз папка ачабыз. Так, создать папку. Так, папканын атын биз URL деп коебуз, чтобы адашпаш үчүн URL деп ачылдык. Эми биз бул URLдин ичине ссылка бөлүмүбүздө ачабыз. Новый файл links.html. Бул силерге чоңураак болуу үчүн мен чоңойтуп койдум, чтобы Ctrl+ бассаңыз бул жерде коддор силерге кичине чоңураак болот. Ошондон ачып койдум. Так, андыктан биз эми готовый эле биз түзүп алайлы. Силер колдо жазып чыксаңыздар ыңгайлуу. Мен ар бир сабакта айтам, колдо жазыңыздар, чтобы силерге ыңгайлуу болот. Биз тайтлга, так, биз тайтлыбыз. Так, ссылка шилтеме, кыргызчасы шилтеме. Так, шилтеме. Биз так, байдин алдына биз h2 менен ону жөн эле шилтеме. Так, жөн эле биз жолсун кийин. Так, давайте шилтеме дейли. Шилтеме. Эми текшерип алабыз. Так, практика. URL, links. Revox. Силерге ыңгайлуу болуш үчүн муну алып коелайлы. Так, силерге ыңгайлуу болуу үчүн так, ушуну алып коелайлы. Так, шилтеме өзү жаралды. Шилтеме же ссылка деп коелу. Так, шилтеме ссылка. Так, бул ссылка уже орусча будет. Ошон үчүн муну алып коелу. Так, шилтеме. Эми биз бир шилтемени жасашыбыз керек. Шилтеме деген бир ссылка да, сайттын ссылкасы деп аталат. Биз 2-чи или 3-чү сабакта ушул ссылка боюнча өткөнбүз. Эми биз бул ссылкалар менен кичине көбүрөөк маалымат алуу үчүн ушундай бир форматты түзүп алдык. Так, андыктан биз эми бир ссылка жаратайлы. Ал үчүн биз href менен ссылка жаратып алышыбыз керек. Биз ушул links'ин өзүн эле азырмак кичине чоңойтуп коеюнчу. Так, бул силерге көрүнбөй жатат го деп ойлойм. Так, мындай кылайлы. Так, эми удобный болду, чтобы эки бетке автомат түрдө көрө турган болду. Так, links'ибиз жаралды. Бул жерде биз ушул ссылканын, мисалы, азыркы ушул эле беттин ссылкасын жаратып жатам, чтобы автомат түрдө, мисалы, бул так, кийинки бетке деп коелу, кийинки бетке өтүү. Так, кичине силерге болушун кичине дейин, чтобы так өтүү. Так, саны детебиз, көрөбүз. Бул жерде уже көрүп жатабыз, башкача бир цветте ссылкабыз уже даяр болду. Эгерде мен ушуну бассам, кайра ушул бет автоматтык түрдө көрсөтүлүшү керек. Себеби биз бул links'ин өзүн эле көрсөтүп жатабыз. Вот. И вот шилтеме автомат түрдө ушул эле бетибизди көрсөтүп берет. Эми биз кийинки бетке өтүү үчүн биз дагы бир ссылка жаратабыз. Ал үчүн биз новый файлга биз links. Так, биз URLдин өзүн эле кылышыбыз керек. URL, новый файл, links 2. Уже биз экинчи бет болуп атпайбы? links.html. Биздин экинчи бетибиз даяр. Экинчи бетке дагы бир текстти жазып алайлы. Так, деп. Бул жерге биз кыргызча жазып берейин. Экинчи бет. Бул жерге дагы так. Жөн эле h2 менен эле экинчи бет деп сохранить этип алдык. Эми биз бул биринчи беттен биз экинчи бетке автомат түрдө өтүшүбүз керек ушундай ссылка менен. Биз ал үчүн биз параграф менен дагы колдонсок болот. Ал үчүн биз кичине туулайлы. Так, вот. Ал үчүн биз эми так, биз параграфыбызды ачып алабыз. Параграфтын ичине биз ушул ссылканы коебуз. Кайра эле href барабар
кнопочка ичинде. Эми биз могул жерде уже автомат түрдө бизге чыгарып links 1, links 2 уже автомат түрдө бизде link бөлүмчөсү бар. Ошондуктан биз ушул links 2-ни коебуз, себеби биз экинчи бетке өтүшүбүз керек. Так, биз ссылкабызды жабабыз. Эми бунун ичине жазышыбыз керек. Так, экинчи бети. Так, сохранить еттик. Эми биз главный бетте турабыз. Эми көрөбүз. Вот. Бул жерде көрүп тургандай эле биз экинчи бетте ссылка жасап алдык. Биз эгерде ушул экинчи беттеги ссылканы баса турган болсок, азыр ушундай бир бөлүмчө чыгарып берет. Вот, экинчи бетке уже автоматтык түрдө өтүп кетти. Вот, экинчи бетке уже автоматтык түрдө өттү. Ссылкалар ушундай светте болот. Так, эми биз үчүнчү бетибизди дагы жаратабыз. Именно ушундай эле URL-дын өзүнө эле дагы файл ачылабыз. Болгону links3.html HTML деп ачтык. Эми биз 3кө дагы именно ушундай форматта түзүп алабыз. Так, тейп. Так, меттин өзүнө эмес эле, бул жака эле жөн эле H3 менен. Так. Үчүнчү бетте эле. Үчүнчү бетте сохранить еттик. Эми биз биринчи линкке ушуну эле кайра эле көчүрүп алабыз. Көп сурайт, буну биз кантип көчүрүп алуу. Ctrl-C бирдей басабыз, Ctrl и C-ны бастырып, копировать этебиз дагы алдына эле. Ушул жерге Ctrl-V-ны кылсак, автомат түрдө бизге бул жерге вставить этип таштап берет. Же болсо, эгерде билбей айткан болсоңуздар, мышка менен деле монтип иштесеңиздер болот. Копировать этип и вставить этебиз. Так, эми биз бул жерге ссылкабызды өзгөртөбүз. Биз links 3 болушу керек. Links 3 болушу керек. Так, көрөбүз. Так, биз 3-чү бет деп биз могул жерде адашпыз. Так, могул жерге жөн эле текстин атын жазабыз. Так, 3-чү бет. Так, сохранить этебиз. Так, музыкабыз өлөм калды. Так, 3-чү бет. Эми 3-чү бет. 3-чү бет. Экинчи бет. И бул өзү эле ушул эле шилтемени чыгарып берет. Давайте биз могул жерде ссылкаларды ичине бир сүрөт коелу. Биринчи линкстин экинчи линкске биз бир сүрөттү коюп алсак экен. Так, биз сүрөттү коюп алуу үчүн биринчи учурда биз сүрөткө бир папка ачылайлы, чтобы бизге удобный болушу. Создать папку image. Image-дин өзүнө эми биз сүрөт алып келебиз. Так, биз сүрөт 1-2. Так, бул жерде 5 сүрөттү алып алабыз. Так, 5 сүрөттү бул жерге таштайбыз. Так, бизде сүрөтүбүз даяр. Так, эми биз ссылка ачсак болот, сүрөтүбүздүн так image CSS. Биз бул папканы көрсөтүп жатабыз, image. Бул папканын ичине биз биринчи сүрөттү коебуз. Сүрөттү коюп, эми биз буну жаап көрөлү, чтобы бирок азыр биз бул экинчи бетте турабыз. Экинчи бетти басканда ушундай бир чоң форматта сүрөт чыгып келди. Бирок биз бул сүрөттү размерин кичинертип алабыз, билебиз баарыбыз. Так, сүрөттүн размерин кичинертүү үчүн. Так, биз widgetке 250. Так, 250 форматтын жазалы. Так, экинчи бетте сүрөттүн форматы 250 болду. Так, эми дагы бир чоңойтуп көрөлү. Height-ке дагы 250 берип көрөлү. Туура узундугуна болду, бирок давайте 450-ге 400 кылып көрөйүн. Так, төлө чоң. 400-ге 400 кылып көрөлү. Так, 400-ге 400 дагы төлө. 3 болуп жатат. Так, 300-ге 200 кылып көрөлүчү. Так, өтөлө. Давайте 200-ге 200 эле форматынан көрөлү, бизде өтөлө узун болуп кетти. Ну, так, кичине чоңойтуп алабыз бул жактан. Экинчи бет. Все болду. 200-ге 200 болот. Эми биз кийинки беттерге дагы ушуну эле алып туруп, биз links 3-кө деле бул жерден болгону сүрөттүн атын гана өзгөртөбүз. Биз азыр 5 сүрөт жүктөп алдык, ошондуктан биз экинчи page деп сактайбыз. Эми биз экинчи ссылкага кире турган бул жерде экинчи бет. Так, биз эмнегедир? 3-чү бет уже бизде, 3-чү бетке.
Да, вот üçüncü бет уже сүрөт форматы уже өзгөрдү. Так, üçüncü бетке давайте дагы бир сүрөттү кошуп берели, чтобы кызыктуураак болуш үчүн. Так, üçüncü бетке давайте üçüncü текстти берип көрөлү üçüncü сүрөттө. Да, вот üçüncü бет уже сүрөттөр жайгаштырылып жатат. Так, эми бизде суроо болуп жатат. Эми бизге мисалы бизден ссылкабыз. Вот мен бул жерге бир папка ачайын. Biz azı bul жерде links biz уже булардын катары менен эле эгерде бул жерде дагы бир папка болуп анын ичине ссылка боло турган болсо, ошол ссылканы улай турган бир ачыбыз керек. Мисалы биз жумуш деп бир папка ачтык. Калган линктер бунун сыртында турат. Так, биз эми ушул жумуштун ичине биз ссылка ачышыбыз керек. Биз бул жерде линктер жок. Биз вот уже жумушубуз ачылды. Жумуштун ичине биз эми 4-чү линкстибизди ачып алайлы. links4.html линкске деле биз даярын жазып алайлы, чтобы убакыттан утуш үчүн. Биз бул жерге так href менен так, жөн эле h2 менен эле 4-чү так, жөн эле 4-чү бети 4-чү бет деп ачып алдык. Так, музыкабыз өтө эле жогору деңгээлде. Так, 4-чү бет деп ачып алдык. Сохранить этебиз. Сохранить этип бунун алдынан деле жанагы сүрөттү коюп алабыз. Сүрөттө бизге эми бул жерде 4-чү сүрөттү коюп коелу, чтобы ыңгайлуу болушу. Эми кайра кайтабыз линкске. Биз эми бул 4-чү линкти бул жака булашыбыз керек. Анчуктан алабыз автомат түрдө. И бул жерге биз 4-чү бет деп жазып алабыз, Так, 3-чү бет болду. Бул жерге 4-чү эми өзүңүздөр каалаган бир форматта жазсаңыздар болот. Мисалы бул жерде одежда бар же болбосо бир машинанын тетиктери, что мен силерге ыңгайлуу эле болушу үчүн ушундай форматта түздүм. Так, 4-чү бет сохранить эттик. Биз азыр главный бетте турабыз. 4-чү бет. Муну басканда азыр 4-чү могул жактагыга өтүш керек. 4-чү бет. Так, биз 3-чү беттеги, вот биз могул links андашпыз, биз бул жерге links 4 деп жазышыбыз керек. Так, links 4. Так, 4-чү бет. Негедир links 4. Сейчас. Сохранить эттик. Так, бул жагы сохранить алайлы. 4-чү бет. Так, бул жерде уже проблема. Биз азыр калган бөлүмдөрүбүз, калган ссылкаларыбыз bizde иштейт, автомат түрдө экинчи бетибиз дагы иштейт. Эми 4-чү бетибиз эмнегедир иштебей атат. Биз бул жакка автомат түрдө linksти бар бөлүмүн түзүп алдык. И ошондой эле сүрөт дагы жайгаштырылган. Бул жерде эмне катачылык кетти. Биз бул 4-чү бетке биз бул жерде папканын ичинде болгондуктан ошондуктан бизге бул 4-чү бетти көрсөтпөй жатат. Ал үчүн биз главный беттеги linksке кайтабыз, linkstin өзүнө. И эми биз бул жерде linkstin форматына slash форматына жазабыз. И биз папканын атын жазышыбыз керек бул жагына. Мисалы, папканыбыздын аты жумуш. Вот. Жумуш.links. Уже биз папканы көрсөтүп жатабыз, и папканын ичинде уже бизде links бар экенин аныктап жатабыз. Эгерде биз бул без папка эле linkstin өзүн көрсөтө турган болсок, ушундай бир моундай проблемага чыгат. Бул жерде айтып жатат, файл не найден. Уже бизде файл жок деп атат. Биз бул жака папкабызды көрсөттүк, моуну кылып. Вот. Image бар, практиканын ичинде URL бар, URL, image и жумуш. Жумуштун ичинде бул 4-чү links бар. Эми иштеп көрөбүз. 4-чү бет. Так, links 4 болуп жазыш керек. Links 4. Так, сохранить этип алдык. Так, 4-чү бет уже иштейт. Так, эмнегедир биздин сүрөтүбүз чыкпай жатат. Уже иштеди биз, негизи 4-чү бет. Linksте биз бул жерде 4, жокшо жөн эле 5 жазып коеюнчу. Бул жерде 5 сүрөттүн форматы. Так, бизде эми сүрөттүн ката кетти. Биз 4 page болуш керек. Биз 5 page бар. Так, биз андай эмесе, биз бул жерде image дагы ката кетирүү болот. Так, ошондо бизде image бар. Так, ошондо биз точка менен иштеп көрөлүчү. Так, точка. Так, точкадан жок. Биз жумуштун ичинде эмеспиз, биз болгону ушундай бир форматта төрөлүп турат.
Так, эмнегедир биз сүрөтүбүз иштебей жатат. Так, эмнеге? Так, биз image өзү эле бар. Бул image уже өзүнүн жумуш. Так, андыктан биз андай болсо, так, бул жакта дагы бир бөлүмү чыгып калды. Так, биз анда болсо ушундай бир форматта көрсөтүшүбүз керек. Давайте жөн эле биз image-тин өзүн алып көрсөк экен. Биз URL берип жатат, ошондуктан биз жөн эле touch page-ны өзүн эле жумуштун ичине орнотуп көрөбүз. Что бизге азыр көбүрөөк убакыт кетип калат, ошондуктан биз ушундай эле бир форматта түзүп алдык. Биз болгон папканы 5 папка эле иштетип көрдүк. Вот, 4-чү бетибиз дагы иштеди, автомат түрдө. Так, эми биринчи links бар. Links'ибиз бар. 4-чү бетибиз иштеди. Ушундай бир форматта. Эми бизде суроо. Биздин эгерде ссылка бөлүмүбүз бул жерде эмес, бул папканын ичинде эмес, бул URL биз бул папканын ичиндеги ссылка эмес, бул биз могул практика биз бул жака ссылка таштасак, ушул жака жаратсак, биз кантип ушул URL-ге ссылканы орното алабыз, кантип деген суроо. Так, андыктан биз бул жерде жумушту жаап туруп, URL-ды жаап туруп, биз бул практиканын өзүнө могул жерге бир папка ачышыбыз керек. Бул 5-чи links дейли. Links 5.html деп көрөлү. HTML. Так. Тап. Бул жерге h2 менен 5-чи бет. Да, вот 5-чи бет. Биз бул 5-чи бетте автомат түрдө бул URL-ге улап алышыбыз керек. Бул уже 5-чи бет биздин практика бөлүмүбүздө турат. Бул жерде биз папканын ичинде биз бул башка иштеп жатабыз. Биз ушуну ичине улашыбыз керек, links'тин ичине. Так, андыктан биз links бөлүмүбүзгө кайра кайтабыз. Кайра эле көчүрүп алабыз буну. Эми биз ушундай бир бөлүмдү калтырабыз да, биз бул жерге 5-чи бөлүм деп жазабыз. Так, 4-чү бөлүм болду. Биз бул жерде 4-чү бет, 5-чи бет. Так, биз 5-чи бет. Биз эми бул жерге links'те, бул жерде links болуп турат. Биз азыр могу links'ти 5 деп көрөбүз. Links 5 деп. Бул 5-чи бет. Бул да уже проблема. Себеби биз азыр папка жок, же болсо бир биз бул папканын ичинде эмес. Бул папканын сыртында, мындай айтканда, 2 папка бул артта деген бөлүмчө. Бул папканын ичинде эмес. Андыктан биз болгону могул жерге links'тин алдына 2 точка бөлүмүн калтырабыз. Себеби биз бул 2 папка артта деген нерсени дагы билдирет. Так, иштеп көрөбүз. 5-чи бет. Так. Сохранить этебиз. Сохранить этип биз могул жерге слэшти унутуп калыппыз. Так, слэш. Иштеп көрөбүз. Да, вот 5-чи бет уже бизде иштеди автоматтык түрдө. Эми биз бул жерге, чтобы красивый болуш үчүн шилтеменин ордуна бир сүрөт жаратып коелу. Так, image res и image'nin өзүндө, так, 5 widget. Давайте 250 кылып коелу, чтобы удобно болушуна. Так. Биз тасылдарын катайтык. Так, бизге кийинки бет. Биз болушу биз параграф менен түзүп коебуз. Параграф. Чтобы div так. Да, уже автомат түрдө болду. Шилтеме. Кийинки бетке өтүү, ушул бул өзүнүн эле бети, экинчи бетке өтүү, экинчи бетте. Эми давайте кызыктуураак болуш үчүн биз бул экинчи беттегилерге могул жерден ссылка коюп чыгабыз, чтобы артка кайра кайтыш керек. Биз links'тин өзүн эле, так, биз азыр экинчи links'ке бир ссылка жаратабыз. Биз азыр могул жерге көрүп алабыз экинчи бет. Биз могул экинчи беттин ичинде турабыз. Эми ушул жерге бир ссылка жаратабыз. Так, href. Так, href бар. Так, биз артка кайтышыбыз керек да. Links болуш, ошондо артка кайтуу. Артка кайтуу биз эгерде параграф менен жазганбызда, биз бул азыр моундай бир формада түшүп кеткен биз. Параграф бөлүм. Красивый кылып эмеден деле түзүп болот. Артка кайтуу.
автомат түрде артқа қайтарып береді. Енді біз бұл артқа қайтуының барлығынан қойып шығамыз. Links 3-кадан қоямыз. Links 3-те қойылды. Жұмыс бұл 4-ші links-те тағы бар. 4-ші links-кадан қоямыз. Еме біз 5-ші links-те тағы қоя аламыз. Давайте еме көрөбүз артқа қайту. Біз аз главный бетте тұрамыз. Біз барын түзіп алдық. Кейінгі бет бұны өчіріп теле салсаңдар болады. Қалған бұл 4-5 бөлікті түзіп шығарасыз. Екінші бет артқа қайту. Үшінші бет. Üçüncü bette daha var, артқа қайту.